О Шакир, Сүзөнөк балбан. Аңгеме. Кауылдын денесин жерге тийгизген балбан чыккан эмес эч. Былтыраны Моңолдордон чыккан жаш балбан бузула кылды. Кауылды ыкыс бердирбей, толгоп чапканы черек уруусундагыларды жер каратты. Өчмөндүү кеги калды. Жашың өйдөлөгөнү шултурбай өтүп деди ошондо ичинен күрсүнгөн эски балбан. О качанкы балбан эле ал. Урунарга тоо таппаган кези өтүп бараткан тура көрсө. Карт бөрүдөй айла амалы да жаш балбандын алдында шоона эшпей калбадыбы. Баарынан өткөн кордугу жердин күйүнүп турганы болду. Төрт аяктап көтөрүлдү ордунан. Жер айлан көчөк. Эзели күрөштүн ызасын тартпаган кауылдын ал күнү өлбөгөн төрт шыйрак эле калды. Уруу намысын алдырып койгон арданды. Эч болбоду дегенде ит жыгылыш болсо не? Ага да жарабады. Эл караган бетин бир чычым жер каратты. Бел курчоосуна чапкенедей жабышкан жаш балбандын чеңгелинде жерге толгонуп урулган кауылдын көзүнө жер асманга, асман жерге чабылгансыды. Өзү эмес, асман чабылып түштү жерге. Чаңга кулады. Дуудуулаган бак-бак сүрөөнчүлөрү супсундары сууп, жаактары жап болгону Баатырдын дымагын дым кылды биринчи жолу. Биринчи жолу ындынын өчүрдү Эртаймаш. Демейде балбандын жеңишине кубангандар тегерегини үлүп калса, а бүгүн буйдамта тарап кетишти. Тарап бараткандардын бир кыйры Баатырды күңк-мыңк жемелеп, жерге түкүрүнүп терс бурула жөнөштү. Туш-туштан жарамат үндөр жаңырып, арыда Моңолдордун уруусунун жалилдүү жаш балбанын даңазалагандардын ооматы асманга оболоду бүгүн. А чериктердин ооматы бозала чаңга уонап калды. Баатыр, са эмне болгон бүгүн? Деди жанына келип, колтуктап сүйөп тургузганы. Баатыр дегенин не какшык, не боор толгоо деп түшүнүп болбойт эле. Караса анысы бир кезде чогуу таймашып келген өзүнүн мурунку эски балбандарынын бири экен. Бели бекчейип, карлыгы жеткен эски балбан эле алдагы. Кезинде дубанда жок балбан дешчү аны. Мөрт келгенде кабыл менен болгон кармашта гана далысы жер жыттаган. Жыл өттү, кабылдын ызасы таркабады. Кеги кайдан таркасын? Ошол күндөн ушул күнгө жылдызы жерге түшүп, ичинен сызып жүрөт. Быйыл күзгө Алжандын ашы белгиленгенин укту да жүрөгү туйлады. Моңолдордун жаш балбаны көчөрдүн колунан ооматты сууруп алар өзүнөн башка ким эле? Кабылды бозола күлгө чапкандай ыза кылган жаш балбан эле эмес. Ушул суроо да былтыртан бозола кылып, былтыртан кабагын карыш түйдүрүп жүрдү. Чапчаң десе чапчаң, каруузу казык, москоол денелүү көчөр менен эми тиреши алар эместей. Кабылдын тулку бою муну далил баамдады былтыркы кармашта. Экинчи мерте беттешкен күнү жыгылган күрөшкө тойбойт шылдыгына кабылар. Жок. Өзүнө өзү кесе айтты. Кантип сазайын колуна берсем экен? Катуу ызырынды ичинен. Жаш курактын өйдөлөп калганыбы, боору таш мезгил каруусун алганын сезгенден бери кабылдын амал тапкандан бөлөк аргасы жок. Чериктердин ичинен Моңолдордун жаш балбаны менен чендеше турган кимиси бар? Таппады. Тапса бул жолу Моңолдор уруусунун балбанын оңдурбай турган ык бар. Ыкты кимге үйрөтсө экен? Ал ыкымды үйрөтүүгө өзү гана жарайт. Кантке менен көчөрдүн талуу жерин билип албадыбы? Тек ыкты ыктай колдоноор кимиси деп көз салып жүрөт ар кимге. Баамына эч кимиси урунбай жүрүп, капсынан өзүнүн аталаш агасынын уулу Муса көзүнө чалдыкты. Шырыктыдан мал айдап келаткан күн болчу. Боройлогон жамгырда мал туш келди чачырап, кой эчкисинин арасындагы уйлар көргүлүктү көрсөттү. Малчылар ары-арыдан чуру чуулап калышты. Муса менен Кабыл да чойт камчыланып, туш келди жүгүргөн мал тегенин алдын туросо, малдын эң эле макоосу уйлар шүдүңдөп туш-тушка чачырап берди. Болгондо да кайра артына имерилип, айдап келаткан тарабы шырыктынын жайлоосун беттей дыргаякташканычы. Жамгыр как маңдайдан чаба жапырып турду. Табиятынан эс бүткөн жылкылар гана бийик жарлардын жапсарынан ыктуу таап эбак жайланган. Макулуктардын алды артын торомолоп,
Жар боюнча камаган соң шамшумга отураарда арыдан жакындаша келген эки үйүр жылкынын айгырлары чарпыша кеткени. Бири тору кашка, бири жээрде кашка. Окуранып чапчынып, оңбочудай жалт тиштешип кажышты. Айгыш күчөндү. Жер чапчынып атырылган айгырлар бири-бирин майып кылчудай жаалдуу беттешти. Бири экинчисинин талуу жерин таап тиштеп жандары ачыганбы, экөө бирдей жылкы баласы эмейле жырткычтай түйүлүп, күтүрөтө тиштешип, күрсүлдөтө тебишип, бири аксаңдаса, бири майпаңдап калды. Ага болбой омуроолошкон айгырлар канчаланып, тиштелген жерлери айрылды. Терлери тери эмейле таардын айгырындай кан шорголоп салаңдап жүрдү. Бирин-бири мертинип тынар айгырларга Кабыл менен Муса арачы түшүп кубаласа болбоду. Өчөгүчтөн каны кызган айгырлар өз үйүрлөрүнүн алдында намыс талашкандай жутунуп, бирин-бири суу коёр эместей. Жерде кашка жаштык өктөмдүккө салып, тору кашка айгырды мертинте турган болуп калганда, арыдан тору кашка айгырдын ээси колунда укургу сороңдоп чаап келди ызырына. Жылкы эмес, жырткычты көргөндөй болду далдагы. Укургун жерде кашканын мойнуна сунду. Бери жактан тору айгырга Муса сунду укурук. Экөө эки жакка жетелеп ажыратмак болду айгырларды. Тору айгырдын ээси шашкандан укурукту чала элген экен, жерде кашка мойнун булка берип, сыйыртмактан бошонуп кетти. Артына кайра имерчиктеп, тору айгырды качырмак болгондо сүйрөлгөн кендир жип арткы бутуна илешип калды эле, булкунган азуу айгыр бутун силкип мөңкүдү. Укурук сынды карс этип. Анык мүшкүл эми жаралды. Жаанда суу болгон кендир жип керилип, азуу айгырдын бакайында уролуп жүрдү. Эми аны кайсы жанкечти чече алмак? Сыйыртмак моюнга илинсе да бир аргасын табат эле малчылар. Ол азуу айгырдын арткы бутуна уролуп калган кендир жипти эми ким чечет болуп калды? Жамгыр суусуна чыланган кендир жип азуу айгырдын бакайына капкандын жаагындай кармалды. Муса карап турбады, чаап жөнөдү. Мөңкүп ыргыштаган жерде кашканын тушуна жеткенде ат жалынан секирип түшүп, сүйрөлгөн кендир жипке чап жармашты. Жерде кашка дырылдатып сүйрөй турган болду эле, Мусанын колундагы кендир жип тып токтотту азууну. Өзү кортогой бойлуу көрүнгөнү менен чапчан кыймылдуу Мусанын күчү өгүздүкүндөй билем, кендир жипти чыканагына урой айгырга жакындай берди. Муса менен айгырдын аралыгы кыйла кыскарып барып, бир аттам жерде кашканын кендир илинген арткы бутуна шап жабышса болобу? Аны көргөн Кабыл чыйпыйы чыгып кыйкырып жиберди. Эй, эрдиги бар, эси жок, абайлай көр. Жок. Муса арттагылардын абайла дегенди болбоду. Жүрөгү курчекен азуу жылкынын арткы бутуна чап кенедей жармашаары менен жерде кашка булкунуп барып казыкка кагылгандай тып токтоду. Артынан жете келген Кабыл да ат жалынан секирип түшүп Мусага көмөктөшө өрөңдөн деле ага болбоду, каркы бар энеси. Абаке деди. Мен былк эттирбей кармап берейин. А сен азуунун бутун кендирден бошот. Ошондо жерде кашка айгырдын арткы бакайына чалынган уруктун кендир жибин бошотоор болгон Кабылды Мусанын аалы каруусу чоң үмүткөр кылбадыбы? Баягы көчөргө каршы колдоноор ыкты кимге үйрөтүштүн мөртү эми келди ага. Ыкты ыктай колдоноор ким экенин тапты. Инисинин каруусуна маашырланган Кабыл ичинен кымыйды. Сыры сыртына чыкпады. Моңолдордун балбаны көчөрдүн сазайын окутканга бир жараса ушул жарайт деди ичинен. Бөтөн жанга сыр алдырбады. Мусанын өзүнө да сыр түйүнүн туйдурбады. Журтка мал айдап келген күндөн баштап Мусанын көргөн күнү курусун. Алжандын ашына 40 күн калган кез. Күндү Кабыл санайт. Мусанын болсо Алжандын ашына канча күн калганы менен иши да жок. Тек чачын кургак кырдырган кыйноо күндөрүн гана санайт. Абаке, чачымды жибитип кырсаң эме болот? Дейт жаны кейткенде. Шүк отур Баатыр. Отур дейм. Кайратың бекем болсун. Кабыл купуя сырын ачык айтпайт Мусага. Кургак кырганы аз келгенсип чачты тетири да кырат. Устаранын мизи курч деп канча мактабасын, Мусанын карттанып тытылган башын күн алыс кан шүйшүнтүп, күн алыс ыйынтып,
күналыс ычкыртып, жалынтып, жалвартып, мөңкүтүп, сөгүнтүп, ызырынтып атып, тасырайтып кырат. Отур былк этпей, өктөмдүккө салат агасы. Теге аргасы жок отуруп берет. Кенедейинен ченди жок балбан делген кабыл абасына сыймыктанган, машырланган, таасир менен өсүп чоңойгондугу Муса да агасынын эркине көнбөскө аргасыз. Мүмкүн бир билгени бардыр деп жоруйт дуңку оюнда. Ачык түшүнбөйт. Карт, кырт, карт, кырт, карт, кырт. Устара кырган чачтын үнү бул. Охуй, абаке болдучу. Орнунан мөңкүп тура качкан Мусанын жалоо урганы бул. Отур дейм чыдап. Жарымы калды. Дагы жарымыбы? Устаранын мизинен заарканы бүткөн Муса ахалап үйдү айланып качат. Жарты баш таска окшоп жүрмөк белең. Отур, бир аз чыда. Кабыл Мусанын артынан куугун. Күнүгө ушул. Устара кеп болбой калды. Кабыл эми балтанын мизин бүлөгөнгө өттү. Устараны таштап Мусанын башын балта менен кырат. Кокуйлаган Мусанын үнү Кудайга жетери болду. Анын кокуйлаган ачуу үн алдында көтү түшкөн аюу биякта калсын. Чачын кырып болуп сооротумуш болот да кең сазга ээрчитип жөнөйт Мусаны. Жоон билектей жыгач казыктарды саздагы түзөң жерге житире кактырат да ошол жыгач казыктарды кайра бир булкум менен сууртуп алат. Билегиң менен белиңдин каруусуна жакшы, дейт да башка эч нерсе айтпайт. Алжанын ашына саналуу гана күн калганда Мусаны кабыл жанынан тап жылдырбай кайтарды. Жадесе Мусаны улан кыздардын кечки селкинчек тепмей, жоолук таштамай, ак чөлмөк оюндарына да чыгарбас болду. Кокус шыңкылдаган келин кезектин азгырыгы бойдок жигитти жолдон чыгарып койбосун дейт кас күмөн оюнда. Шыңкылдак келиндердин арасынан жеңенин бир саны кайныники деп шоктончуларынан Мусанын бел күчүн кызганды. Анделе кантты? Анделе бою чатырап турган балбан энесинин бел кубатын алып коюшпайбы? Алжанын ашы өткөн соң мага демектен кабыл муну ичинен көңкүлдөйт. Мелдешке чейин антип балбан энесинин күчүн аспиеттебеси болобу? Акыры Алжанын ашы белгиленер күнү Карабулак жайлоосунун күнгөйү элге жык толду. Черик, сарбагыш моңолдордун уруу баштыктары чакчырыла ат бастырып, көйрөңдүккө сүлкүлдөйт. Астыдагы жорго жүрүш күлүктөрү ооздук чайнап алкынат. Алжанын ашындагы байгеге коюлган дасмиянын күүгү кебинен улам жарышта кайсы уруунун күлүгү, кайсы уруунун көзгө атаар мергени, кайсы уруунун эр сайышка чыгаар эрени бары бүйүр козгоп турганда Мусаны кабыл элден бөлүп жөнөдү четке. Буга дейре айтпай келген сыр түйүнүн инисине эми угузса болор. Кокус мурда угузган болсо, жаш жигиттин жүрөгүшү кайтып, өнү боюна күч топтолот беле, жокпу, кабылдын кообу ушул болчу. Эки караан элден убочу барган кезде инисинин тикчиип өсүп калган чачынан сыйда сылап кеп баштады агасы. Мына эми табындагы шумкар алгыр бүркүттү ала турган кезеңи сөзүн чукулдан баштады кабыл. Мен үчүн намыска жараар күнүң келди баатырым. Ишенимди актай турган сенсиң бүгүн. Не болуп кетти абаке? Мусанын жүрөгү дирт-дирт боло түштү. Шумкардын шумкары өзүнүн зор алгыр кушка күтүүсүздөн кол салмагы бар. Сен бүгүн моңолдордун балбанын чабасың. Көчөрдүбү? Жүрөгү кабынан ыргычудай чочуду Муса. Мурда кийин күрөштүн ыгын билбеген инисинин өңүнөн кан качып кубарды. Анан кимди? Калбаатынан жазбаган кабыл инисинин тикчиген чачынан сыйда сылап сырдуу жылмайды. Чачыңа кол тегизчи баатыр. Муса өз чачын өзү сылап эңги-теңги. Сөз төркүнүнө түшүнбөдү али. Көчөрдүн колдугунан чыкпайсың. Иштин бүткөнү. Сен ага канчалык жакын барсаң ал сенден качат. Алдагы тикенектей чачыңды эмнеге кырып келди дейсиң мени? Мунуккан Муса өз чачын өзү кайра сылап көрсө, чачы чач эмей эле кого тикендей колун тута турган экен. Мусанын акылына эми жетти баары. Ченди жок балбан агасынын ишеними демине дем кошту. Өнү бою чыйрала түштү заматта.
Балбан күрөштө көчөргө ченде шер кимиси чыгат болуп калды. Моңолдор уруусунун бука моюн, буурасан балбаны ортого чыкканда эл дымыды. Чериктердин үмүтү кабылдай эле, бирок анын мелдешке чыгаар түрү жок. Арда сарбагыш уруусу жүрөт. Моңолдордун балбаны менен беттешер эрк таппай. Даекчи кыйкырып калды аңгыча. Моңолдордун балбанынан мөөрөй талашчу кимиң бар? Муну уккан журттун чыйпыйы чыга жаздады. Мындайда уруу намысына жарачуусу чыкпаганы кандай? Топ ичинен кабылдын алдыга жүткүнүп келатканын көргөн чериктер арасы бир дуу болуп калды. А бирок анын белиндеги кемер кур чечилбептир али. Бара келди. Мына биздин балбан. Үмүттөр кайра жанды. Намыска сенден бөлөк ким чыкмак? Чериктер тарап кырдана баштады батылы. Бирок эл күткөндөй болбоду. Кабылды ээрчип, Кортогой бойлуу бирөөсү чыкса болобу ортого. Балбанга түшчүдөй чечинип алыптыр анысы. Ботом, мунусу кандай? Көзүн далдайган көчөргө бир кадап, Кортогой Мусага бир кадап таң калганы болду. Каты күн, сөөгү каты элек жаш бала го мунусу, чочуганы болду. Буту да тойтук го. Көчөр муну чапчы ыргытат эй, кокуйлаганы болду. Кагылайын кабыл, намыс үчүн өзүң чыксаңчы, чыйпылыктаганда болду. Жарданган топко черик уруусундагылар жаш баланы зордоп кыстап эле ортого түртүп чыгарып койгондой. Сынаакы көздөр Кортогой бой Мусанын тулку боюнан балбандыктын жышыганын дегеле көрбөдү. Балбандардын кармашы башталды. Чапчыша келгенде көчөр жакын тирештен качып калды тез эле. Зоңкойгон боюн Мусадан ала качкан сайын жарданган топ чериктердин балбанынын эмне сыйкыр күчү бар дейди таңыркашты. Көчөрдүн колтугуна улам кашкулактай качырып кирет. Тиги ан сайын кетенчиктеп Мусанын боюн өзүнөн алыс түртөт. Билектин каруусуна салып улам түртсө, улам букадай сүзгүлөп, жылаңач колтугуна кирип келген Муса көчөрдүн айласын кетиргени кызык болду элге. Алан сайын моңолдордун балбаны эл көзүнө солдоюп олдоксон көрүнүп, ал эми чериктердин балбаны эптүү да чапчаң көрүндү. Экөө бойлору жакындашып тиреше келгенде Мусанын башы көчөрдүн колтугуна кирип кетет улам. Теги тикенек баскан түлкүдөй артына секирет далдактап. Кортогой бой Мусанын мойнун ыгы келе калганда колтуктун астына жакшы эле кысты. Бекем кысты. Бирок атаандашынын мойнун кыскан сайын өз денесине өзү чок басып алгансып артына секирди көчөр. Атаандашынын чачы чач эмес эле, чычырканактын уусу ачуу тикенекпи тообу? Түшүнбөдү. Тикенектин уусу тийгендей ачышкан денесин ала качкандан бөлөк аргасы калбады. Алан сайын тиги дагы колтугуна букадай сүзгүлөгөнүчү. Балелүү баш денесин жышып салды. Тикенек чаштуу баштан өзүнүн жылаңач денеси үркүп, чепеңдеген неменин сазайын кантип окутушту билбеди зоңкойгон балбан. Улам качырып келген Мусадан кетенчиктеп жүрүп, бир убакта өпкөсү кышылдап, шайы ооп баштады көчөрдүн. Мусаны өз боюнан алыс түрткүлөгөн эки колдун каруусу да калбады. Каруусу качкан эки колу шалдайды. Бериде кабыл капарсыз, баягыда азуу айгырды арткы буттан кармап, былк эттирбеген Мусанын каруусуна анын ишеними эми бекем. Эми моңолдордун балбанын каркыбар энеси жамбашка алып чабаарына кабылдын көзү жетип калганы. Алаңгыча болбоду, зоңкойгон көчөрдүн тулку бою жерге күп чабылды. Дуулдаган чериктер Мусаны көккө ыргытып уралап, кабыл болсо бозала чаңда төрт аяктап туруп келаткан көчөрдү колтуктан сүйөдү. Тауындагы шумкар алгыр бүркүттү күтүүсүз жерден мертинтери бекер кеп бекен, шондон кийин эл оозунда сүзөөнөк балбандан аты калды. 2018 жыл апрель. Көркөм окуган Төрөкул Доров.